Чет элдин таттуусун тренд кылгандай, өзүбүздүн кыргыздын да таттуусун тренд кылалы. Баарыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бул эмне деп жатсаңыздар, бул талкандан жасалган накта кыргыздын таттуусу. Эң негизгиси курамы таза, балдарыңыз талашып жеп алат, сөзсүз жасап бериңиздер. Ал эми менин каналыма катты алып, лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу кеңештер менен бөлүшөм. Бизге талкан, сары май жана бал керектелет. Менде сары май жок болгондуктан магазинден 82/5 сливочный маслону кошуп койдум. Бардык 3 азыктарды бир чашкага салып алып, жакшылап бир келке кылып аралаштыра алабыз. Даяр болгон таттуубузду колубуздун жардамы менен тоголоктоп алабыз дагы. Холодильникке 1 саатка же болбосо морозильникке 15 минутка катырып алсаңыздар болот. Келиңиздер, баарыбыз ушул кыргыздын таттуусун тренд кылалы. Дагы кандай кыргыздын таттуусун билесиздер? Комментарийге сөз жаза кетиңиздер, жасап көрөлү. Мына биздин таттуубуз катып даяр болду. Эми жей берсек болот. Биринчи койдум.